темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сабактын максаты менен таанышабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү боюнча маалымат ала аласыңар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө мүнөздүү белгилерди үйрөнөбүз. Бири-бирибиздин оюбузду сыйлоого тарбияланабыз. Анда эсибизге салып өтөлү. Деги эле сүйлөм деген эмне? Сүйлөмдүн эрежесин эсиңерге салгылачы балдар. Бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөздөрдүн тизмеги бул сүйлөм деп аталат экен. Демек, жаз келди, эшикте аба ырайы жылуу болуп турат деген бир нече сөздөр бир ойду билдирип сүйлөмдү түзөт. Сүйлөмдөрдү майда бөлүктөргө бөлүп, ажыратып, аларды грамматикалык мааниде кандай байланышканын силер менен азыр анализдеп көрөбүз. Сүйлөм тутумунда анын грамматикалык өзөгүн түзүп, сүйлөмдө синтаксистик милдет аткарып, кандайдыр бир суроого жооп берип, бири-бири менен өтө тыгыз байланыштагы сөздөр бул сүйлөм мүчөлөрү деп аталат. Сүйлөмдөр баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Сүйлөмдүн негизги өзөгүн түзүп, анын башка мүчөлөрүн грамматикалык жактан өзүнө баш ийдирип турган мүчөлөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Демек, бүгүнкү биздин темабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бул менен баяндоочу. Сүйлөмдүн ээси ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Ал эми баяндооч эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Анда эрежелери менен таанышып алалы. Атооч жөндөмөнүн суроосуна жооп берет жана ойдун негизин билдирет. Сөз түркүмдөрүнөн зат атооч сөздөрдөн турат. Баяндооч дайыма менен байланышып, анын кыймыл аракетин билдирет. Сөз түркүмдөрүнөн этиш сөздөрдөн турат. Адатта сүйлөмдүн аягынан баяндоочту кезиктирет экенбиз. Менен баяндооч мааниси жана чак, сан боюнча өз ара байланышып сүйлөмдү уюштурат. Демек, эреже менен таанышып алдык. Сүйлөм мүчөлөрү аткарган милдетине карай баш мүчөлөр, баяндооч жана айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп эки топко бөлүнүшөт. Биз азыр силер менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн түшүнүп, ага мисалдарды түзүү менен талдап алалы. Бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ким эмне, кимдер эмнелер деген атооч жөндөмөнүн суроолоруна жооп берет жана ойдун негизин билдирет. Эми ушул сүйлөмдөргө суроо берүү аркылуу сүйлөмдүн ээсин таап алабыз. Асманда булут каалгыйт. Эмне? Булут. Демек, эрежени далилдеп алабыз. Атооч жөндөмөсүнүн суроосуна жооп берет. Бул жерде булут деген атооч жөндөмөдө туруп калды. Эми ойдун негизин билдирет деген эмне? Анда булут деген сөздү алып таштап, сүйлөмдү окуп көрөбүз. Асманда каалгыйт. Көрдүңөрбү балдар? Ой эмне жөнүндө болуп жаткандыгы бизге белгисиз болуп калды. Ошон үчүн булут деген сөздү коюп кайра окуйбуз. Асманда булут каалгыйт. Бул жерде ой булут жөнүндө болгондугу далилденип турат. Биз ушинтип эрежени далилдеп алсак болот. Кийинки сүйлөм. Акыл байлыкка карабайт. Эмне? Акыл бул сүйлөмдүн ээси. Мен атайын бул сөздү кызыл менен белгилеп койдум. Эми ушундай эле жол менен биз баяндоочтун эрежесин да далилдеп көрөлү. Айша келди. Мында суроо берүү аркылуу баяндоочту таап алабыз. Эмне кылды? Келди. Бул сөз түркүмдөрүнөн этиш сөздөн турат. Келди бул баяндооч, менен байланышып турат. Энин кыймыл аракетин билдирди. Сүйлөмдүн аягында келди. Демек, менен баяндооч боюнча биз маалымат алдык. Кийинки сүйлөм. Жамгыр жаады. Эмне кылды? Жаады. Бул баяндооч. Балдар, дайыма эсиңерде болсун. Биз баяндоочко суроо берүү аркылуу гана эни таап алабыз. Энин суроосу дайыма атооч жөндөмөсүндө турат.
Себеби стилистик тилге байланыштуу сүйлөмдүн ээси көмүскөдө да калган сүйлөмдөр кездешет. Ошон үчүн биринчи баяндоочго суроо берүү аркылуу ээни таап алабыз. Андан кийин балдар биз силер менен сүйлөмдүн ээси менен баяндоочу маани жана жак, чак, сан боюнча өз ара байланышып турат деп, сүйлөмдөрдү уюштурат деп эрежеде окудук. Мисалы бул жерде мен окудум деген сүйлөмдү алчу болсок, бул жак боюнча эришип жатат. Мен бул биринчи жак, сүйлөмдүн ээси. Келдим бул окудум, окудум бул баяндооч, бул да биринчи жакта туруп атат. Жак боюнча эришүүсү мен окудум бул өткөн жак. Сан боюнча эришүү бул сүйлөмдүн ээси да баяндоочта жекелик сан мен окудум. Ойдун негизин билдирди. Демек, ээ менен баяндооч бул чак, жак, сан боюнча өз ара байланышып сүйлөмдү уюштурат. Сүйлөмдүн ээси дайыма жазуу түрүндө талдоо жүргүзгөнүбүздө ээлин астын бир сызык менен сызабыз, баяндоочтун асты 2 сызык менен сызылат. Бул сүрөттө биз кимди көрүп атабыз? Бала, асты бир сызык менен сызылат. Бул сүрөттө эмне кылып жатат кыз? Ырдап жатат. Демек, бул